орозо Кудай Таала тарабынан берилген, жүрөгүнө ыйман уялаган мусулмандар үчүн өтө чоң бир бакыт, дөөлөт, неамат. Орозонун фазилеттери тууралуу билгибиз келет да. Мисалы үчүн орозонун эмне пайдасы бар? Ва'малуху мудааф дейт да пайгамбарыбыз. Ал айда силердин аткарган ар бир амалыңар көбөйтүлүп берилет дейт. Сабырдуулуктун айында сабырыбызды бекемдеп, ички дүйнөбүздүн тазарышына, ден соолугубуздун чыңалышына, Кудайдын алдында даражанын бийик болушуна негизинен чоң бир мүмкүнчүлүктөр бар. Эмнелерден дагы тыйылыш керек? Орозо эмнелерден тыят? Дене мүчөнүн баардыгын орозо тутуш керек. Көзүбүзгө, кулагыбызга, телибизге, бутубузга, дене мүчөнүн баардыгына. Жаш балдар канча жаштан башташ керек? Жаш балдарды ошол балагатка жете элекке чейин акырын үйрөтүшкөн. Эч качан балага каттуу айтпаш керек. Каттуу мамиледе туткун деген буйрук бербеш керек. Эркек киши 12 жашынан баштап балагатка жетсе, аял заты болсо ошол китептерибизде 9 жаштан 10 жаштан табигаттагы көрүнүшкө карап кыз келиндер балагатка жетет. Биздин мекендештер эми дүйнөнү жайылтып, кыдырып, рызкысын таап жүрөт эмеспи? Биздин фатваны карманабы же ошол өлкөнү, жашап аткан өлкөнүн фатвасын карманабы? Ар бир мекендеги мусулмандар ошол өзүнүн муфтиятынын чыгарган фатвасына көңүл буруш керек, чечимдерине. Тыюу салган диний агымдарга биз дагы каршыбыз да. Биз дагы келечек урпактарыбызды, үммөттү мусулмандарды ал агымга кошулбаганга үндөйбүз. Ассаламу алейкум, саламатсыздар урматтуу биздин катталуучулар жана көрүүчүлөр. Рамазандын алдында, орозо айынын алдында биз адаттагыдай сиздерге пайдалуу болуш үчүн Кыргызстан дин башкармалыгынын жетекчиси Азирети муфтийибиз Абдулазиз Закиров ажекени чакырдык. Ассаламу алейкум, кандай келип алыңыз? Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Жакшы, рахмат. Ыраазы болсун. Сизди чакырганыбыздын себеби эми баарыбызга, мусулман үммөтүнө пайдалуу болсун деп чакырдык. Анан адегенде эле орозо тууралуу сүйлөшөбүз. Орозонун фазилеттери тууралуу билгибиз келет да. Мисалы үчүн орозонун эмне пайдасы бар? Көйрөклөр жаңы динге келгенде, жаңы орозо тутчулар мындай курсакты күн чыккандан күн батканга чейин эле ачык коюш керек, ошо менен ибадат бүтүп калабы деген сөз. Мээримдүү жана ырайымдуу болгон жараткандын ысымы менен Аллах Таалага мактоолор, сүйүктүү пайгамбарыбызга салату саламдар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, баардыгыңыздарды учурдан пайдаланып, бособузга келип калган, берекелүү болгон 12 айдын султаны болгон ыйык Рамазан айыңыздар менен ушундай берекелүү ыйык Рамазан айы жакындап калды деп мына сиздер атайын ушундай бир иш чараны уюштуруп атасыздар. Алгач сиздерден Аллахым ыраазы болсун. Чындыгында бул орозо Кудай Таала тарабынан берилген, жүрөгүнө ыйман уялаган мусулмандар үчүн өтө чоң бир бакыт, дөөлөт, неамат. Себеп дегенде мен баягы кеңири түшүндүрүп кетейин да. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям бул топурактарда аз гана жашаган. Тагыраак айтканда 63 жыл. Кудай Таалам тагдырына ошону өлчөм жазган. Андан кийин сүйүктүү пайгамбарыбыздын хадисинде эстесек болот, менин үммөтүм ушул топурактарда 60 же 70-тин ортосунда гана жашайт деп айтып кеткен. Мунун мааниси биз өтө кыска бир өмүр жашайбыз деген маанини билдирет да. Бирок пайгамбарыбыздан мурунку доордогу пайгамбарларга Кудай Таалам ушундай жашоосуна береке берип, узун өмүр жашаган. Мисалы Нух алейхиссалам 950 жыл жашаган. Башка пайгамбарлар дагы ушундай эле узун өмүр жашаган, анын үммөтү дагы ошондой узун өмүрдө жашашкан. Албетте канчалык жашоосу өмүр узун болсо, адамдын бир мүмкүнчүлүк түзүлөт сооп амалдарын көбөйткөнгө, көп аткарганга. Ал эми сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүн ушунчалык жакшы көргөндүктөн баягы үммөтүн аябай ойлонгондо менин үммөтүм кыска өмүрдө жашап калат деп. Бирок Аллах субханаху ва таала инналлах хабирун бима та'малун, чындыгында бардык нерседен кабардар. Адам баласынын жүрөгүндөгү ой, сезим, пикир, тафаккур деп коебуз, ой жүгүртүүсүнөн бери Кудайым кабардар болуп турган зат. Пайгамбарыбыздын үммөтүнө өтө чоң бир дөөлөт, неамат берген. Ал неамат ыйык күндөр бар, ыйык түндөр бар. Аптанын улуу күнү жума күнү дейбиз. Жума күнү биз мусулмандар үчүн көп мүмкүнчүлүк түзүлгөн да. Жума күнү ибадатыбыздын кабыл болушу, дуаларыбыздын кабыл болушу, ибадаттарыбыздын сообунун көбөйүшү. Айрыкча
түнкү ибадаттарыбызда. Анан өзгөчөлөнтүп 12 айдын султаны болуп, мына Рамазан айында Кудай Таалам башка айларга караганда биздин үммөт пайгамбарыбыздын үммөтүнө мындай ва'малуху мудааф дейт да пайгамбарыбыз. Ал айда силердин аткарган ар бир амалыңар көбөйтүлүп берилет дейт. Башка айларга караганда орозонун, ибадаттын, зикирдин, жана кайрымдуулуктун кандай гана жакшы амал болбосун, амалдардын собу көбөйтүлүп берилет дейт да. Мындан билебиз, бизге ушундай жакшы бир мүмкүнчүлүк бар. Ыйык Рамазан айында биз ошол көп нерседен тыйылып, жемек ичмектен гана тыйылып калбастан, өзүбүздүн дене мүчөбүздү мындай бир тарбиялаганга, бул орозо бир мектеп дейт го, руханий бир мектеп, маанавий. Ушул ыйык Рамазан айында биз өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Ички дүйнөбүздү, жүрүм турумубузду, адеп акылыбызга көңүл буруш керек. Мына ошондой таризде ыйык Рамазан айын тосуп алып, даярданып, тосушубуз керек. Албетте, орозонун адамга чоң пайдаларынан көп ден соолук. Суму тасихху дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Орозо туткула, ден соолугуңарды чыңагыла. Андан сырткары бул Рамазан айында ынтымактын, биримдүүлүктүн, достуктун бекемделиши. Мына мисалы карасаңыз, ыйык Рамазан айында баарыбыз бир мезгилде сахур деп коебуз, таңкы дасторкон, ооз жабуу дасторконунда Кыргызстан боюнча баардыгыбыз бир мезгилде турабыз. Кала берсе дүйнө жүзү боюнча баардыгы бир мезгилде дасторкондун үстүндө биригишет. Урук тууган, бир тууган, ата эне, жора жолдош, достор. Анан сахурда отуруп ооз жабышат. Ал эми кечкурун күн батканда иптар кечесинде баардыгы бир дасторкондун үстүндө биригишет да. Баардыгынын ниети бир. Баардыгы кубаныч менен ушул Кудай Тааланын буйругун аткарып, ошол ибадатты аткарып, сүйүнүп, дасторкондун үстүндө биригиши, таравих намаздарында биригиши таксырым. Мунун баардыгы адамдардын башын бириктирүүгө чакырган бир амал. Бул Рамазан айында биз сабырдуулуктун айында сабырыбызды бекемдеп, ички дүйнөбүздүн тазарышына, ден соолугубуздун чыңалышына, Кудайдын алдында даражанын бийик болушуна негизинен чоң бир мүмкүнчүлүктөр бар. Ушул мүмкүнчүлүктү иншалла Кудай Таалам дагы биздин тагдырыбызга иншалла жазып отурат. Мына саналуу күндөрдөн кийин ыйык Рамазан айы келатат. Чыдамсыздык менен күтүп, өзүбүздү моралдык жактан, дасторкон жагынан, ибадат жагынан даярдашыбыз керек. Эми бул тамак аштан тышкары деп айтып өтпөдүңүзбү? Эмнелерден дагы тыйылыш керек? Орозо эмнелерден тыят? Ас-сияму жунна дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бул орозо калкан. Демек биз көп нерседен тыйылыш керек. Дене мүчөнүн баардыгын орозо тутуш керек. Тагыраак айтканда көзүбүзгө, кулагыбызга, тилибизге, бутубузга, дене мүчөнүн баардыгына. Бир гана ашказанга эмес, дене мүчөнүн баардыгын орозо тутушубуз керек. Өзгөчө ыйык Рамазан айы баягы руханий мектеп дедик. Биз мисалы Рамазан айында сүйлөгөн сөзүбүзгө, мамилебизге, ички дүйнөбүздөгү адамдарга болгон ой пикирибизде ошонун баардыгына аябай жакшы бир кам көрүшүбүз керек. Ошон үчүн ыйык Рамазанда кайсы амалдарды көбүрөөк аткаруу абзел деп айта турган болсок, бул Куран айы да. Ыйык Рамазан айы Куран айы. Рамазан айында Куран түшүрүлгөн ай. Көбүнчө биздин уламаларыбыз, дин алымдары айтат. Ал эми сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да бул Куран айында көп Куран окугула деп үндөгөн. Атүгүл Жебирел периште менен Рамазан айында 2 жолу хатмул Куран кылышкан. Мына пайгамбарыбыз чогулуп турупчу, мына көрдүңүзбү? Бул жерде чоң бир маселе да. Бул Курандын фазилеттерине кирүүдөн алдын мен бир нерсени айтып кетейин да. Адам баласынын дене мүчөсү жаратылышта, фытратта көптөгөн витаминдерге муктаж да. Көзүбүздүн жакшы көрүүсүнө өзүнчө бир Кудай Таалам жараткан мөмө жемиштер бар. Аны биздин медицина тармагы жакшы билет. Мисалы бардык дене мүчөбүзгө тандалган Кудай Таала тарабынан жаратылган витаминдер бар. Ошол витаминдерди биз колдонгондо, ошо дене мүчөбүз, ар бир мүчө, организм ошол витаминге жараша мындай кубат алат экен да. Ошол сымал Куран бул руханий витамин. Руханий ар тараптуу жүрөгүбүзгө, көзүбүзгө, дитибизге, дилибизге, ниетибизге жараша Куран ошо витаминдерди берип турат.
Демек, жумһур улама, алымдарыбыз айтат, бул Кур'анды адам баласы жашоосунда күнүгө окуп туруш керек. Баягы анын жүрөгү нурданат. Нурданганда ошол витамин менен камсыз болот да. Адамдын жашоосундагы мындай бир Кудай кайтарган күнөөлөрдөн алыс болуп, адамдын мындай периштелешкен сыпаттарга ээ болуш үчүн ошол Кур'андагы витаминдерге биз муктажбыз. Ошон үчүн Рамазан айында мусулмандар көбүнчө хатмул Кур'ан, Кур'анды катым кылыш керек. Кур'анды башынан этип окуш керек. Ар бир тамгасында, ар бир тыбышында, ар бир маанисинде, ар бир сүрөдө чоң бир витаминдер бар. Ошон үчүн Рамазан айында мен мусулман бир туугандарыма кайрылып айтар элем, хатмул Кур'андарга аракет кылалы. Эгерде өзүбүз окуй албай калсак, анда иншалла мына биздин карекелерибиз, Алла ыраазы болсун, Рамазан айы келатат деп азыр аябай катуу даярдыкта. Буюрса дээрлик 80% мечиттерибизде катмул Кур'ан окулат. Кур'ан башынан этип окулат, кадыр түнүнө чейин бүт мечиттерде бир парадан окулуп, кадыр түнүндө жыйынтыктайбыз. Таравих намаздарында ошо катым Кур'ан окуган мечиттерге баралы. Анан эми өзгөчө бул жыл биз устаздарга айтып атабыз, мүмкүнчүлүк болушунча дамлаларыбыз эртең менен баамдат намазынан кийин баягы мукабала деп коет да, мындай жүзүнөн карап Кур'анды ачып алып туруп, күнүгө бир пара окуп тургула. Баамдат намазына келген, оозун жаап келген мусулмандар ошол Кур'ан окулуп атканда угуп турсун. Канчалык Кур'ан окулганын укса, ошончолук биздин жүрөгүбүзгө, маанавиятыбызга бул нур болот деп, ушул Кур'ан жаатында, Кур'ан кызматында айтып атабыз. Аны мусулман бир туугандарыбыз дагы колдон келишинче мына азыр устазалар онлайн аркылуу, соц тармактар аркылуу Кур'анды тажвид эрежеси менен окутуп атат да, үйрөтүп атат. Мына ошол курстарга катышалы. Дээрлик Кур'ан окуганга аракет кылалы. Эми бул айда мисалы өзүңүз айтып кеткендей витамин тууралуу сөз болуп кетпедиби? Витамин десе эле жаш балдар ойго келет. Анан кичинекей кезинен баштап ошол витамин берген менен бирге электе жаш балдарга ата энеси, жакындары, чоңдору биз ошол орозону түшүндүрүп, орозо тутууну айтып деп анан кийин даярдашыбыз керек да. Анан ошол жаш балдар канча жаштан башташ керек, кайсыл учур мындай мукаллаф боло баштайт жаш балдар, кыз балдарга жана эркек балдарга кандай айырмасы бар, ошол нерселерди дагы айтып кетсеңиз. Абдан жакшы суроо бердиңиз да. Биз ата энелер балдарды тарбиялоодо ролу абдан чоң да. Биз сахабалардын доорунан үлгү алышыбыз керек, пайгамбардын жашоосунан үлгү алышыбыз керек. Бир нерсе болгондо эле биз сөзсүз түрдө пайгамбардын өмүр таржымалына, анын сүннөтүнө сөз көңүл бурушубуз керек. Пайгамбарлардын тарбиялаган сахабалардын дооруна барсак, жаш балдарды ошол балагатка жете элекке чейин акырын үйрөтүшкөн. Ибадат, Кур'ан окуу дагы ибадат да, Кур'ан окууну, намаз окууну, ошондой эле Рамазанда орозо тутууну. Орозо акырын туттуруп үйрөтүшкөн да. Эркек киши 12 жашынан баштап балагатка жетсе, ал эми аял заты болсо, ошол китептерибизде 9 жаштан, 10 жаштан өзүнүн баягы табигаттагы көрүнүшкө карап кыз келиндер балагатка жетет. Китептерибизде ошо 9дан 10-15 жашка чейин деп келет. Ошол жашка келгенде сөзсүз түрдө орозо тутуу, намаз окуу парыз болот. Бирок сиз айткандай ошол өспүрүм балдарга мындай бир ибадатты сүйдүрүп, мындай бир кандай десем, жакшы бир ыкмаларды, методдорду колдонуп, балдарыбызга үйрөтүшүбүз керек да. Мисалга эми бул жерде суроо жаралат да. Азирети муфтийибиз деле жаш бала болгон. Сиз кантип келип калдыңыз эле, орозону кантип түшүндүрдүңүз эле, ата энеңиз кандай мамиле кылган, эми ушул кызыктуу да. Рахмат. Аллах мээримине, ырайымына бөлөсүн. Менин атам Молла Назир, Молла Надырбек деп. Ал киши дагы мындай диний кызматкер болгон, өмүрүнүн акырына чейин ушул динге кызмат кылган инсан. 45 жашында бул ааламдан өтүп кетти.
Атам раматылык диний кызматкер болгондуктан бир диний кызматкердин үй бүлөсүндө биз төрөлүп өстүк да. Ата энем ошол жаштайыма намаз окуганын көрдүм, орозо тутканын көрдүм. Мен ушул балагат жашым, мен өзүм Басар Коргон районунан болом. Ал эми атам ошол башка областтарда, райондордо кызмат кылгандыктан мен ошол тараптарда өсүп чоңоюп калдым да. Алгач Ат баш районунан баштаган атам раматылык кызматын 77-жылдары. Мен 79-жылы төрөлгөм. Ошол 79-жылы апам менен атам Басар Коргонго бир иш сапар менен барып, калганда мен ошол жактан төрөлүп калдым. Төрөлгөндөн кийин Ат башта чоңойдум. Ат башында мөөлө бой 1-класс окудум. Мына ошол учурларда эсимде баягы ата энем орозо тутуп иптарларда дасторконду өзгөчөлөнтөт эле. Ошол учурларда орозо тутпасам дагы кошулуп Балыкчы шаарында жүргөндө, Балыкчыда башман болуп калды да. Ошол кездерде мен акыл эсим 4-5 классымда Ноорузга туш болуп калган да. Анан балам сен дагы орозо тут биз менен биргеликте деп, анан орозо тутуп мектепке барып, Владимир Ильич Ленин деген мектепте окуганбыз. Анан классташтарым менен Ноорузга барып, эми жашпыз. Анан ал жерде баягы борсок, сүмөлөк жеп, борсок жеп, анан үйгө келип анан эстегем да, орозо тутпадым беле депчи. Анан атам раматылык боло берет, унутуп калып жесе боло берет балам, бирок андай кылбагын, орозону толук туткун деген насааттар эсимде да. Мен ошо балагат жаштан тарта ушул дин чөйрөсүндө ата энени көрүп, анан атамдын колунда Куран таалиминде жүргөн шакирттери бар эле. Куран үйрөнгөн, дин үйрөнгөн. Ошол балдарды көрүп, ошолорду ээрчип чоңойдук да. Демек жумшактык керек. Жумшактык керек. Балага жумшактык керек. Эч качан балага каттуу айтпаш керек. Анан мындай каттуу мамиледе туткун деген буйрук бербеш керек. Мындай даанышмандык менен чоңоyуш керек да. Сизден сонун жооп болду. Бир суроо менен 2 жооп кылып кеттиңиз. Себептен азыр бала тарбиялоо тууралуу көптөгөн суроолор келип түшөт. Мисалы үчүн кантип баланы тарбиялаш керек деген. Буга менимче сонун жооп болду. Эми бул орозого байланыштуу, бул орозодон тышкаркы маселелер дагы бар бул айда. Бул ошол эле фитр садака. Быйылкы фитр садаканын өлчөмү кандай болот? Кантип аны аныкталат? Кудайым буйруса биздин алымдарыбыз жер жерлерде тапшырма берген, ар бир аймакта арпанын, ундун, буудайдын наркын карап, эсептеп, анан өлчөмүн чыгарабыз да. Мына Кудайым буйруса жакында биз атайын жакын эле алымдар кеңешинин жыйыны болду. Биздин фатва бөлүмүнүн атайын даярдыктарды көрүп атат. Мына буйруса 1-2 күн ичинде биз ошол өлчөмдү чыгарабыз. Тагыраак айтканда ошол 1 саа деп коет, 1,5 килограмм буудайдын наркында берилет. Болжол менен мен мындай сурадым. Азыр ошо 60 сом тегерегинде топтолуп атат. Былтыр 50 сом болгон. Эми Кудайым буйруса биз фатваны чечимди чыгарганда айталы, бирок болжолду 60 сом. Биз түбүнө жазып коебуз. Андан кийин хурма менен, мейиз менен берилет. Ал дагы буйруса сиздерге биз ошол чечим чыкканда жөнөтөлү. Сиздер тараптан дагы мусулмандарга маалымат жеткирели. Иншалла. Эми бул баягы бөлүнгөндү айтып кетсек, түшүндүрүп кетсек көрүүчүлөргө. Фитр садака негизинен орозо туткан адам дагы бериш керек, орозо тута албаган адам дагы бериш керек. Бул ошол биздин ден соолугубузга, ибадатыбыздын кабыл болушу үчүн бул фитр садака берилет. Бул жандын садакасы деп коет. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде асадакату таруддул балам, садака балени кайтарат дейт да. Негизинен биздин ата бабаларыбыз эзелтеден бул садакага кайрымдуулук абдан маани берген. Сапарга чыкканда 7 токоч бышырып, 7 нан берип, акча каражат тыйындары болсо садака берип аман эсен барып келейин деп, андан сырткары бир жакшылык келип калган болсо, сөзсүз түрдө мындай бир кайрымдуулук иштерин аткарган. Негизинен динибизде Аллах субхана ва таала берекелүү уйк аятында айтат да: "Ва ма анфакту мин шайин фахуа юхлифуху ва хуа хайру разикин." Бул уйк аятта Аллах айтат, Кудай таала тарабынан бизге берилген неаматка, мал мүлктүн ичинен, байлыктын ичинен Алланын ыраазылыгы үчүн биз кайрымдуулукта жумшасак, мисалы мүмкүнчүлүгү чектелгендерге, жетим жесирлерге ушундай бир зекетибизди чыгарып, үшүрүбүздү чыгарып, садакабызды берип, фитр садакабызды берип, жакшы кайрымдуу иштерди аткарсак, Аллах айтат да, ошол силер чыгарган нерсеңерден дагы мен андан эң жакшысын силерге беремин дейт. Ырызкы берүүчүлөрдүн эң жакшысы менмин. Силер эч ойлонбостон мындай бир
муктаж адамдарга, мүмкүнчүлүк чектелгендерге кайрымдуулук ишин көп аткаргыла, ырыскы берүүчүлөрдүн эң жакшысы менмин, ырыскыңарды кең кылам дейт да. Андыктан сиз жакшы айтып кеттиңиз, бул Рамазан айы кайрымдуулуктун айы деп дагы атасак болот. Ыйык Рамазан айында адам баласы орозо тутканда курсак ачат, ашказаны курулдайт, анан ошол баягы айлап дебейин да, бирок апталап эт жебей калган, казаны кайнабай калгандардын абалын жакшы түшүнөт да. Ошон үчүн Рамазан айында башка айларга караганда биз кайрымдуулук амалдарын көбүрөөк аткарышыбыз керек. Жогоруда мен айткандай, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айындагы аткарылган ар бир иш аракет көбөйтүлүп берилет. Бул кайрымдуулукта дагы сооптору көбөйтүлүп берилет. Анан айтып кетүүчү нерсе, фитр садаканы кайсыл убакта берет десек, Рамазан башталгандан тарта берсек болот. Мисалы, 19 февраль Рамазандын башталышы деп атабыз. Мына ошол күндөн тарта мүмкүнчүлүгү барлар фитр садака бере берсин. Бирок айт намазы окулганга чейин, ороза айы бүтүп, ошол айт намазы окулганга чейин бул фитр садаканы биз берип калышыбыз керек. Сөзсүз түрдө беришибиз керек. Эми азыркы учурда мындай болуп атпайбы? Көпчүлүк учурда акча мындай онлайн болуп калды. Ооба. Анан ушундай ситуацияларга, жагдайларга күбө болгом. Мисалы, ошол эсинен чыгып калып же бирдеке же мүмкүнчүлүгү болбой, айт намазга бараткан учурда күн чыккан, айт намазга бара жатат, анан намаз башталды элек. Ошол учурда бирөөлөрүнө которот да. Анан баягы барып түштү, ал кабыл алганы шартпы же түшкөнү жетиштүүбү? Негизи бул фитр садаканын топтолушу боюнча атайын биз мечиттерге QR код койгонбуз. Ал жерде атайын фитр садака деп да жазылган. Биздин мекендештерибиз, мусулман бир туугандарыбыз алыскы мекендерде жүрсө дагы ошо QR код аркылуу өзүнүн айылына, мечитине, жамаатына фитр садаканы которуу жолу менен которсо болот, электрондук. Азыр аябай жакшы бир мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Мына муфтияттагы бул эсеп кысаптардын ачык айкындуулук болушу үчүн атайын электрондук тартип өткөнбүз. Ошол мечиттерде QR кодго түшкөн каражаттын баардыгы көзөмөлдө өзүнүн адресине, өзүнүн баягы колуна жетет. Сиз айткандай, айт намазы окулганга чейин фитр садаканы бериш керек. Анан эгерде ошол жооптуу адамдар которгон болсо, ал түшкөн болсо, ошо эсептелет. Аны Кудайым буйрса, ошол түшкөн QR кодго каражаттар сөзсүз түрдө муктаж адамдардын колуна тиет буйрса. Фитр садаканы мисалы үчүн азыр айтып кеткендей муфтиятка же мечиттердин QR коддоруна төлөсө болот, анан өзүнүн деле тааныштарына берсе болобу? Табып. Азыр бул жерде биз атайын Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы биринчи муфтибиз раматылык, Аллах рахматын алсын, Абдурахманов Кимсанбай ажекебиздин доорунда биздин уламаларыбыз ушул фитр садаканы топтоп, анан таркатуу тартибин иштеп чыкканда биздин мазхабыбызда. Себеп дегенде көпчүлүгү баягы кайсыл жерге беребиз, кандай кылып таркатабыз деген маселелер туулган. Ошол жаатта ушул тартип иштетилип чыккан. Негизинен шариятыбызда фитр садака ошол муктаж болгон адамдарга ошол ээси өз колу менен барып каалаган муктаж адамына берсе болот. Болгону биз баягы бир жерде көп топтолсо, мисалы айылда мечитке топтолсо, айылдагы имам, ал жердеги аксакалдар билет да, айылда эшмат, тешмат, тигил, бул муктаж адам, келгиле жамаат менен топтоп көбүрөөк жардам берели деген максатта ушул тартип киргизилген да. Чындыгында бул азыр иш жүзүнө ашып келатат. Кээ бир айылдарда чындап ооруп калгандар бар, операция болгондор бар. Мисалы үндөп мечиттеги каражат аз болуп калышы мүмкүн. Бирок коңшулаш мечиттерден, коңшулаш жамааттан каражаттар топтолуп бүгүнкү күндө ошондой жардам берген жолдор бар. Эми ибадаттын дагы бир түрү бул көпчүлүгү кылып келет. Баягы динди күнүмдүк жашоодо колдонбосо дагы ыйык айда ушул сооп иш экен деп ифтарлыктарды уюштурушат. Колунда барлары бар, мисалы үчүн ошондойлор муфтиятка дагы кайрылган учурлар болобу? Жана канчалык бүгүнкү күндө эми баягы токчулук заман деп атпайбызбы? Канчалык ошол ошентип дасторкон жайып же балким ошо сиз айткандай эле муктаждарга эле точно алып барып берсе, ал деле сооп болобу? Ушун тууралуу. Эми албетте Рамазан айында ооз ачыруу чоң сооп. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хурма болсо дагы, бир жутум суу болсо дагы орозо туткан мусулман бир тууганыңардын оозун ачыргыла, анын сообу төмөнкүдөй деп баса белгилеп кеткен.
Чындыгында бул Рамазан айында негизги баягы бир мусулмандардын башын бириктирип, бир жакшы бир атмосфера түзүш үчүн айылда кезеги менен айылда мисалы өчүрөткө туруп иптар кечелерин уюштурат. Кудайга шүгүр. Ошол кезде баягы кыз келиндер кызмат кылып, жаш балдар болуп, аксакалдар, жамаат баары отурушуп ошол жерде иптар кылышат. Анан ал жерде жакшы сөздөр болот. Анан туруп баардыгы биргеликте мечитке барып, таравих намаздарын окушат да. Бул илгертеден жакшы көрүнүш. Акыркы мезгилдерде ушу мечиттерде иптарлык кечелери уюштурула баштады. Атайын мечитте жанагындай иптар дасторконун уюштуруш үчүн мүмкүнчүлүктөр түзүлүп, столдор коюлуп, казандар асылып, очоктор жасалып дегендей. Анан кезеги менен айылдагы мусулман бир туугандар иптар кечесин уюштуруп келатат да. Негизинен ошол ак дасторкон салып иптар кечесин уюштурса да жакшы. Жок, ошол кайрымдуулуктун акча каражатын муктаж болгон адамдарга берип койгон да жакшы. Өкө тең болот. Өкөнү тең сооптор жазылат. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, иптар кечелерине биз муктажбыз, бирок ошентсе дагы менин мындай сунушумда, диний кызматкер катары сунушум мусулман бир туугандарга мындай жакшы мындай көзөмөл кылсак. Мисалы, кээ бир туугандарыбыз айта албайт, уялат, бирок үйүндө дасторконунда баягы бир кесим нан дегендей, эт дегендей азда ошолорду мындай баамдап туруп, мусулман бир туугандар Рамазан айында бир белек катарында муктаж болгон үй бүлөлөрдүн тизмесин алып, акырын белек катарында таркатып койсо, бул дагы андан да жакшы болот да. Мен оюм окуя менен бөлүшүп кетким келди. Мечиттерде ифтарлык өткөрүлүп калбадыбы акыркы учурларда? Анан ошол баягы курсак ачтар, бирок мечитке кирбей жүргөн адамдар ошол жерде тамак берет экен деп анан кийин ифтарга келип туруп мечитке байланып калган окуяларды билем да. Ооба. Окуялардын ичинде ошондой окуялар кездешет. Эми бул жааттан бир аз эми ушунча келип калганга жараша, ушу муфтиятка тиешелүү, анан кийин динге тиешелүү суроолорду берип кетсем, биздин мекендештер эми дүйнөнү жайылтып кыдырып рызкысын таап жүрөт эмеспи? Анан айрыкча мисалы Россия Федерациясына көп биздин бир туугандар. Алар дагы орозону чыдамсыздык менен күтүп атат. Бир жагынан мусапыр. Анан ал жакта мисалы фатвалар чыгып кетти. Мисалы ал жактын муфтиятынын фатвалары чыкты. Мисалы үчүн Россияда дейт, мусулмандар башкармалыгы айрым мусулман курьерлерге арам деп эсептелген нерселерди тыюу салды дейт да, мисалы үчүн ташыганы. Айрыкча сөз алкоголдук ичимдиктерде, кумар оюндары, аркыл сыйынуу буюмдары, чочконун эти, ошондой эле шариатка ылайык эмес ыкмада союлган жандыктардын этин ташууга тыюу салыптыр муфтият. Анан аларды ташыса болот экен, жөн гана аларды жок кылуу үчүн ташыган болсо. Бул жаат боюнча биздин мекендештерге кандай болуп калат фатва? Биздин фатваны карманабы же ошол өлкөнү жашап аткан өлкөнүн фатвасын карманабы? Бул фатва чечиминде мындай көңүл буруш керек ушул нерсеге. Ар бир чөлкөмдүн, ар бир өлкөнүн өзүнө таандык уламалары бар. Анан баягы 4 мазхаб дейбиз. Ар мамлекетте ар мазхабты тутунушат. Анан мазхабка жараша фатва чыгарышат да. Ошон үчүн ар бир өлкө, ар бир мекендеги мусулмандар ошол өзүнүн муфтиятынын чыгарган фатвасына көңүл буруш керек, чечимдерине. Мисалы, ошо Россия мамлекетинде диний башкарма мусулмандарга таандык деп чыгарган фатва ошол мекендеги жашап жаткан мусулмандарга аткарууга милдет болот. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстан мамлекетинен барып Россия мамлекетинде жашап жүргөн мусулман бир туугандар ошол биздин мазхабыбызга ылайык Ханафи мазхабында Россия мамлекетинин диний башкармасы фатва чыгарган болсо, сөзсүз түрдө ошол фатвага ылайык жашаш керек. Жок, мен Кыргызстандан келдим, Кыргызстан мамлекетинин муфтиятынын фатвасын аткарышым керек деген болсо, анда ортодо бир келишпөөчүлүк болот, бөлүнүү, жарылуу болот. Мына ошон үчүн биздин уламаларыбыз ар бир
Мекендин өзүнө таандык болгон уламалардын фатвасына итаат кылгыла, моюн сунгула деп айткан. Андыктан кайсыл жерде биздин мекендештерибиз жашап жүргөн болсо, ошо диний башкарманын фатвасына көңүл бурсун. Мисалы, Россиянын ошол орозо тартиби боюнча кандай фатвалар чыккан болсо, сөзсүз итаат кылсын, ошол амалдарды аткарсын. Мисалы, ошол эле биздин үммөттүн дагы бир бөлүгү ошол жаза аткаруу мекемелеринде өзүнүн мөөнөтүн өтөп жаткан бир туугандарыбыз бар да. Эми кылмышын кылган болсо деле, кылбаган деле болушу мүмкүн арасында. Бирок алар деле бир үммөттүн бир бөлүгү. Аларга болгон мээнет кандай болуп жатат? Муфтият тарабынан кандайдыр бир кабар алуулар же кандайдыр бир дин жеткирүү, анан бул ошол орозо айында кандайдыр бир атайын бир акциялар болобу, мындай барып кабар алуу дегендей? Мусулман бир туугандарыбызга зыярат уюштурулуп атат. Алла ыраазы болсун, ошол башкармалыктын жетекчиси Чыңгыз деген жигит. Мен билгенден ал жигит ошо 5 убакыт намазына бекем, динин түшүнгөн диндар адам экен. Ал киши менен да бир нече жолу жолугушуп, сүйлөшүп отуруп калдым. Ал киши өзү кызыктар. Атайын муфтиятка өзү да келип кетти. Биздин ушул жарандарыбызга, мусулман бир туугандарга бир алымдарыбыз зыярат кылсын. Ал жерде көйгөйлүү диний жаатта суроолор бар. Атайын расмий диний кызматкерлер барып жооп берсе жакшы болот. Бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, ар кандай агымдар бар. Радикал көз карашындагы агымдарга биз кириптер болуп калбайлы деп көп жолу сунуш айтты. Кудайым буюрса, мына жакында улуттук агенттик менен биргеликте биз дин алымдарыбыздын списогун түздүк. Рамазан айында буюрса башталат. Мен да бир Беловодскийге барып атайын зыярат кылып келдим. Ал жердеги мусулман бир туугандар менен көрүшүп, алардын маанайын көтөрүп, эми чындыгында бул сыноо. Албетте ар бир жакшылыктын кыйынчылыктын аркасында жакшылыктар бар дейт. Бир эшик жабылса, эки эшик ачылат. Ар бир кыйынчылыктан кийин Кудайдын бир жакшылыктары келет. Эми балким биз инсанбыз, пендебиз. Пендечилик кылып кетирген кемчиликтерибизге тооба кылып, кечирим сурап, мындан кийин ал нерсени аткарбаймын деп, кийинки жашообузду мындай өзгөртө турган болсок, мыйзам дагы жол берет экен да. Шариятыбыздагы ла тaqnatu min rahmatillah, Кудайым айтат, менин мээримимен үмүт үзбөгүлө дейт да. Үмүтсүздүккө кабылбагыла. Кудайым буюрса баары жакшы болот. Бирок дин тутуучуларга арналган атайын программалар болуп атат. Буюрса, сиз айткандай, ыйык Рамазан айында мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша баардык мекемелерде гана уюштура албасак дагы белгилүү бир мекемелерде барып ифтар кечелерин уюштурабыз, зыярат кылабыз. Анан Озерный жок, кыз келиндер отурган ошол жаза аткаруу мекемеси бар. Ал жерге да атайын устазалар менен сүйлөшүп атабыз. Устазалар дагы барып дин жаатында буюрса сабактарды өткөрөт. Сонун радикализм тууралуу сүйлөп кетпедиңизби? Анан санарип заманда биз байкап турабыз, муфтият тарабынан дагы эбегейсиз чоң иштер аткарылып жатат сиздин көзөмөлүңүздө. Анан ошол кээ бирки туура эмес жака басып кеткен бир туугандарыбыз көп жылдардан бери жүргөн. Ошолор менен сүйлөшүп, мечитке алып келип, булар өзүнүн мындай идеологиясынан кайтып, биздин мамлекетибиз закондуу түрдө кабыл алган идеологияга келип атат деген тасмаларды көрүп калабыз да. Алар менен болгон байланыш кандай болуп атат? Негизинен мындай ичинен кичине ачып кетсеңиз. Рахмат. Негизинен жүрөгүнө ыйман уялаган мусулмандын баардыгы бир тууган. Иннамал муъминуна ихва. Аллах субхана ва тааля ошол момундар бир тууган деп атат да. Фа аслиху байна хавайкум. Ошол бир туугандардын ортосун биз оңдошубуз керек. Эми кээ бир туугандарыбыз билимсиздиктен, билим албай туруп, туура айтасыз, ар кандай агымдар бар. Биздин акыйдабызга туура келбеген, радикал көз карашындагы топтор, агымдар көп. Ошолорго кошулуп кеткен мусулман бир туугандарыбыз сен мындай экенсиң деп көкүрөгүнө түртүп коюш туура эмес. Биз муфтияттын демилгеси, биздин максатыбыз, мисалы биздин кыблабыз бир, жаратканыбыз, пайгамбарыбыз, Кураныбыз баардыгы бир болгондон кийин ал бир туугандар менен да татынакай баарлашып, сүйлөшүп, илим диний алымдарыбыз барып акыйда жаатында сабак өтүп, алардын мындай чакырык жасап атабыз да бир туугандарыбызга. Кудайга шүгүр көпчүлүгү туура түшүнүп атат. Мен көрсө башынан туура эмес түшүнүп калган турбаймынбы? Бул мындай болот турбайбы деп ошондой суроолор менен
макул болуп келип бизге кошулуп, биз биргеликте ибадаттарын аткарып, билимин жогорулатып жүргөн мусулман бир туугандарыбыз абдан көп. Баса белгилеп кетиш керек, мамлекет тарабынан, укук коргоо органдары тарабынан, ал жерде атайын теологдордун анализинин натыйжасында кээ бир тыюу салынган диний агымдар бар. Ал агымдардан биз башка мусулмандарды чакырабыз, кошулуп кетпегиле, ээрчибегиле депчи. Чындыгында эгерде ал тыюу салынган агымдарды ээрчи турган болсо, мыйзам алдында да жоопкер болот. Анан мисалы Кыргызстан мусулмандар дин башкармасында, алымдар кеңешинде чыккан чечимдер бар да, ошол чечимдерге да каршы болуп калат. Себеп дегенде биздин Борбор Азияда Кудайга шүгүр биздин алымдарыбыз илимдүү, билимдүү, Ханафи мазхабына бекем болгон фатваларды чыгарып, эч кандай ахли сүннеден, 4 мазхабтан чыкпастан коомчулукка исламдын баалуулуктарын жеткирип келген. Биз ошол жол менен баратабыз. Ушул биздин 4 мазхабка, ахли сүннага каршы болгон диний тыюу салынган диний агымдарга биз дагы каршыбыз да. Биз дагы келечек урпактарыбызды, үммөттү, мусулмандарды ал агымга кошулбаганга үндөйбүз. Эми бүгүнкү күндө ошол эле санарипте улап келсек, муфтиятка дин тутунуучулар көбөйдү. Алхамдулилля көбөйдү. Анан ошо менен биргеликте суроого муктаж, жоопко муктаж кишилер көбөйөт. Муфтияттын эшигин кагып келип, кандай бир маселем бар, ушуну кандай чечсем болот, фатва сурап келгендер бар. Анан ошолордун басымдуу бөлүгү эмне болуп атат акыркы күндө бул бир. Анан экинчиден аларга ыңгайлуулук болуш үчүн кандайдыр бир сайттар барбы же бир колл-центр барбы? Бүгүнкү күндө ошого жооп. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын түзүмүндө бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр 4000ден ашуун мамлекеттик эсептик каттоодон өткөн мечиттерибиз бар. Бүгүнкү күндө ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатат расмий имамдар. Андан кийин 1553 жума мечитибиз бар. Кудайга шүгүр диний кызматкерлерибиз өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келатат. Учурдан пайдаланып диний кызматкерлерге ийгилик каалайм. Алдыбызда таравих намаздары турат, 5 убак намазга катышып, ошол ишмердүүлүктөрүнө бекем болсун, Аллах өмүрлөрүнүн ырыскыларына береке берсин. Андан кийин 200га чукул диний окуу жайларыбыз бар. Бардыгы Кудайга шүгүр ушул тартипте ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатат да. Бардык диний кызматкерлерибиз мечиттерде жамааттын, элдин дин багытындагы берилген суроолорго жооп берип келатат. Анан биз атайын азыр өкүлчүлүк болуп калды, мурун казы деп атачук, областтын казысы деп, ал өкүлчүлүк болду азыр. Өкүлчүлүктөрдө атайын илимдүү биздин алымдарыбыз бар. Ар бир аймак өзүнүн өкүлчүлүккө барып, областтагы же болбосо хатибият деп коебуз, райондогу баш имам хатипке барып, ошол диний суроолоруна жооп ала алат. Сөзсүз кайрылышсын. Андан сырткары биз атайын Алла ыраазы болсун дин алымдарыбыздын дуасы менен, сунушу менен колл-центр ачылды. Колл-борбор. Ошол колл-борборго дүйнөнүн 4 бурчунан, булуң бурчунан биздин мигранттар кайрылса болот. Телефон номерин сизге таштап кетейин. Жарыялап койсоңуз жакшы болот эле. Ошол колл-борборго байланышып, аял зат, өзгөчө бул колл-борбордо жакшы экен. Эми аял заты мечиттерге бара албайт, эркек киши менен жолуга албайт. Атайын дистанциялар бар, билесиз. Ошондой болбош үчүн биз колл-борборлорду ачтык. Кандай гана суроолор болбосун, кайрылып жооп алса болот. Мына ушундай шарттар биздин мусулман бир туугандарыбызга түзүлүп атат да. Айрыкча Рамазан айында эч тартынбастан колл-борбор менен байланышып, кандай гана суроолор болсо, түз байланышып жоопторун алса болот буюрса. Бүгүнкү күндө кабылдамага, муфтияттын өзүнө келип, кабылдамага келгендер көбүнчө кайсы маселе менен келишет? Көбүнчө биздин анализ боюнча биз апта сайын жыйыныбыз бар. Ошол жыйында ар бир бөлүм өзүнө тиешелүү болгон маселелерди бизге айтып берет. Өзгөчө фатва бөлүмү мындай эркек аялдын ортосундагы, жубайлардын ортосундагы баягы талак деген маселе бар. Ошол маселе боюнча бизге 95% үй бүлө кайрылып жатат. Барган сайын бул статистика көбөйүп баратат. Ошон үчүн кандай жол колдонолуу деген суроолор берилген. Ал боюнча дагы биз атайын бул жылкы иш мерчемге, планга киргиздик. Бул жылкы биздин негизги пландын баштабында
ислам дининин баалуулуктары нарк жана үй бүлө институтун бекемдөө деген программаны кабыл алып атабыз. Үй бүлө институтун бекемдөөдө сөзсүз түрдө биздин фатва бөлүмүндөгү адистерибиз, үгүт насаат бөлүмүндөгү адистерибиз атайын курстарды, кружокторду уюштурган атайын программасына киргизди. Буюрса Рамазан айынан кийин атайын ушундай бир жолугушууларды өткөрөбүз, форумдарды өткөрөбүз, конференцияларды өткөрөбүз. Атайын вуздарга барып, жогорку окуу жайларга барып, акыркы курстардагы биздин студенттер менен жолугушууларды өткөрөбүз. Үй бүлө куруу максатында ниет болгон үй бүлөлөргө дагы атайын бир курстарды уюштуралы деп атабыз. Эркек аялдын бири болгон мамилеси, диний жаатта кандай талаптар бар, эркек жубайына кандай мамиледе болуш керек, ал эми жубай күйөөсү менен кандай мамиледе жашаш керек шарияттын негизинде деп атайын брошюралар, китептер азыр жазылып атат. Буйруса иншалла Кудай таалам күч кубат берсе, Рамазан айынан кийин бул курстарыбыз башталат. Ушул эле жаман улап кетким келет. Сиздерге кайрылгандардын көбү үй бүлөлүк маселе деп Үй атпайсызбы? бүлөлүк маселе боюнча кайрылат. Анан эми баягы коомубузда болуп аткан маселе бул аялдардын, жаш балдардын зордук зомбулугу дагы күчөп кеткени, ошол ажырашуунун дагы себептери ошол бир себептери. Бул жаатта кандай, мисалы мен бир пикир угуп калгам, бул ошол эле Олжобай устаздын айткан пикири, бул сунушу болчу. Аманат катары дагы айтып коюп атам, эскертип. Мамлекеттик деңгээлде ушундай кабыл алсак, кандайдыр бир сертификаттарды берсек, ошол сертификаттын негизинде баягы айтып атпайсызбы, кружок, анан кийин курстар болсо, ошонун негизинде, ошол сертификаттын негизинде анан кийин ЗАГС кыйылса, нике кыйылса деген сунушу бар эле. Абдан жакшы сунуш. Олжобай устаздан Алла ыраазы болсун. Ал киши азыр жон тери менен бул нерсени сезип атат. Себеп дегенде фатвада отурат күнү түнү. Ошо фатва бөлүмүндө кызмат кылып аткан устаздардан Алла ыраазы болсун. Бизге караганда ал кишилер күнү түнү баягы жолугушууларды өткөрүп атат да. Анан ошол себептен бул ой чыкты да устаздан. Чындыгында мен да колдойм. Эгерде биз Кудайым буйрса ошол жергиликтүү жетекчилик менен, улуттук агенттик менен буну кеңешели, макулдашалы, негизинен туура болот. Ошондой курстардан өтүп сертификатка ээ болгон жубайлар баш кошушса көп нерсени үйрөнүп билет эле да. Эми илгери билесиз да, Алла ыраазы болсун, биздин ата бабалардан бир боз үйдүн ичинде 10-12 баланы тарбиялап өстүргөн, кыз келиндерди тарбиялаган, уул балдарды кандай тарбиялаш керек экендигин үйрөткөн ата бабаларыбыз бир боз үйдүн ичинде, бала бакча дагы ичинде болгон, таалим тарбия мектеп дагы ичинде болгон, ошондой бир боз үйдүн ичинде тарбиялап койгон да. Биздин нарк населибизде дагы, үрп адатыбызда дагы ошол аял затын тарбиялоодо көптөгөн биздин ата бабаларыбыздын нарк салттары бар. Мына ошолорду да биз келечек муун кыздарыбызга, балдарыбызга үйрөтүш керек. Балдарыбызга да үйрөтүш керек. Акыркы мезгилдерде туура айттыңыз. Ушул жубайларына зордук зомбулукта ушу өлүмгө чейин жеткен учурлар кездешип атпайбы? Бул өтө өкүнүчтүү. Бирок Кудайым буйруса, Кудайдан үмүт үзбөстөн биз жогоруда айткан программаларыбызды иншалла иш жүзүнө аткарганга аракет кылабыз. Коом да бизге жардам берсе, Кудайым буйруса, баары жакшы болот. Ошол эле кезде коомдун дагы бир маселеси бул эмдөө маселесине дагы келип такалат экен. Себеп дегенде мамлекетте ыктыярлуу дегени менен кээ бирки бала бакчада албай коет экен. Ошол эле кээ бирки дин карманган бир туугандарыбыз балдарын эмдөөдөн коркушат. Эми заман моундай болуп атат, ар тараптан информация угулат. Муфтияттын өзүнүн чечими кандай, фатвасы? Муфтияттын чечими, ошо фатва бөлүмү негизинен вакцина алуу боюнча үндөгөн. Себеби дегенде бул вакцина ар түрлүү ооруларга каршы күрөшүү боюнча вакцина алынат да, сайылат. Бул боюнча да биз атайын медицина тармагындагы ушундай бир динден кабары бар ага эжекелерден тыгыз байланыш маалымат алганбыз да. Азыр эми ушундай эки тараптуу сөздөрдү угуп атабыз. Эми биздин бул тармакта билимибиз жок болгондуктан сиздер бизге жардамчы болуңуздар деген мезгилде көбүнчөсү бул вакцинанын эч кандай бир адам баласына зыяны жок. Тескерисинче көп ооруларды алдын алууда зарыл. Мисалы биз ажыга баратканда да вакцина алып атабыз да. Сөзсүз бул алыш керек, шарт. Эгерде ал вакцинаны албай, сертификатын албай койсок, анда бизге виза чыкпайт.
Саудия мамлекети виза бербейт. Себеби дүйнөнүн төрт бурчунан келип аткан мусулман бир туугандардын дене мүчөсү таза болуш керек, ден соолугу чың болуш керек, оорулуу, жугуштуу оору болбош керек. Айрыкча бул жыл өтө маани берип атат. Ошо жанагындай жашы өтүп калган, ооруп калган, өнөкөт оорусу барлар жашырып медицинадан жашыруун түрдө жанагындай бир справкаларды алган болсо, Саудия мамлекетине барып ажылык ибадатты аткарып атып, баягы мусташфа деп коебуз, больницага барып оорусу, өнөкөт оорусу такталып кала турган болсо, анда биз ошол мамлекеттин эмки жылкы ажылыгын жокко чыгарабыз деген тапшырмалар бар. Ошон үчүн биз өтө абайлашыбыз керек, бекитпешибиз керек. Анан бул вакцина жаатында мен ата энелерге кайрылып кетким келет. Эми атайын ошо медицина тармагындагы илимпоздор айтып аткан болсо, биз буну аткарышыбыз керек. Ден соолугубуз үчүн. Бул ден соолукту сактоо, анга кам көрүү бул парыз. Эми ошол ажылык тууралуу сөз болуп кетти. Быйыл дагы ажылык сапары күтүлүүдө. Ажылык боюнча кичине түшүндүрүп кетсеңиз, суммасы канча болуп атат, качан даярданып башташ керек, кимге парыз дегендей? Кудайым буйруса, жыл сайын адаттагыдай ажылык ибадатына биздин жарандарыбыз катталат. Бул жыл дагы каттоо иштери жүрдү. Албетте Саудия мамлекетинин ажылык министрлигинин талабына ылайык жыл сайын биз ыкчам кыймылдап ошол талаптарды аткарып баруучу, ажыга баруучу мусулман бир туугандарыбызга маалымат жеткирип, каттоо иштери буюрса жыйынтыкталып бул жыл 98% ажылык иштери бүтүп калды. Буюрса 2% гана калды, ал виза иштери калды. Кудайым буйруса ушул виза иштери дагы Рамазан айы ичи биз бүтүрүп алсак, толук кандуу ажылыкка даярдыктар бүтөт. Бул жылкы баа $4650 болду. Былтыркы жылга салыштырмалуу бир $50 гана кошумча болду. Былтыр $4450 болгон. Эмне үчүн $200 кошулуп калды десек, ал баягы курбандыктын акчасы. Былтыр деле $4450 болгон, бирок ал жерге баргандан кийин $200 курбандыктын акчасын берген да. Ал жактан берген. Бирок биз бул жыл тартип менен ажылык министрлигинин тартибине ылайык калкуляцияга коштук. Банк аркылуу Саудия мамлекетине котордук. Саудия мамлекетиндеги ажылык министрлигиндеги ошол курбандыкка тиешелүү болгон мекеме, ишканалар биздин курбандыгыбызды буйруса союп берет. Мына ошону менен $4650 болду. Ал эми $50 эмнеге кошулду десек, жыл сайын багы кымбаттап атпайбы? Ал жактагы сервистер кымбаттаптыр. Баягы мисалы автобус дегендей, башка аймактагы биздин жайгашкан минадагы кээ бир сервистер кымбаттагандыктан ошо $50 кошумча болду. Буюрса $4650 болду. Эми ажылык ибадатына адам баласы өмүрүндө бир жолу бул ажылык ибадатын аткарыш керек. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бунияль исламу аля хамсин, ислам дини 5 түркүктөн негизделген. Биринчиси ошол Кудайга шахадат келтирүү, иман келтирүү болгон болсо, экинчиси 5 вакыт намаз окуу, үчүнчүсү ошо орозо тутуу, төртүнчүсү зекет берүү, ал эми бешинчиси өмүрүндө бир жолу мүмкүнчүлүгү болгондор ажылык ибадатына барып келүү. Кудайга шүгүр, бул жыл биздин республикабыздан 6000 мусулман бир туугандарыбыз аттанып атат. Буюрса. Эми бул чоң ажылык, ажылык менен кошо дагы сүннөт болгон кичи ажылык бар. Умра сапары, бул акыркы жылдары биздин дагы умрачыларыбыз аябай көбөйдү. Аны менен бирге умра компаниялары да көбөйдү. Анан быйыл айрыкча ал нерселер мындай көзгө көрүнүп калды окшойт. Сиздер дагы мындай өз карамаңыздарга мына жакында эле алыпсыздар. Бул жаатта баягы эми иш бар жерде кемчилик болбойт, бирок аша чаап кемчиликтерин мойнуна албай, баягы бизнесте биротоло эле бизнеске айландырып алган компаниялар боюнча кандай иш жүрүп атат? Абдан маанилүү суроо. Бул дагы коомчулукка учурдан пайдаланып кайрылып кетейин. Негизинен мамлекетибизде Кудайга шүгүр, дин эркиндигинде, динибизди тутунууда бардык шарттар бар. Намаз окуубузда болсо, орозо тутуубузда, мечитке барып ибадаттарыбызды аткарууда, ошондой эле чет мамлекетке барып, эми мисалы Саудия мамлекетине барып,
ажылык ибадатыбызды, умура ибадатыбызды аткарууда дагы мыйзам жаатында бизге жакшы шарттар түзүлгөн. Мыйзамда бул бир ибадат болгондуктан Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы ибадат болгондуктан ушул ажылык ибадатына, умура ибадатына жооптуу болсун деп атайын жогорку кеңештен чечим чыгып, мыйзам менен бекитип муфтиятка милдеттеме берген, жүктөгөн. Ошол мыйзам алкагында биз эми баягы ажылык ибадаттарын жөнгө салдык. Кудай буйруса, бул эми чет мамлекет экен да таксырым. Мисалы биз 6000 мусулман бир туугандарыбызды алып барып алып келүү чоң бир кыйынчылыкты жаратат, туудурат. Ал жактын мыйзамына ылайык биздин документация бүтүш керек. Ал жерге баргандан кийин ал жактын мыйзамына ылайык биз жашашыбыз керек. Мына ошонун бардыгын телегей тегиз кылып уюштуруу бул өтө кыйынчылыкты туудурат. Алла ыраазы болсун, биздин команда, ошо ажылык бөлүм айрыкча анын башында турган бөлүм башы Жолдош ажекебиз ушул кыйынчылыктарды басып өтүп, биздин мындай бир жакшы жолго түшүп калдык да. Эми умурага келсек. Кудайга шүгүр, акыркы мезгилдерде умура ибадатына дагы мамлекетибиз тарабынан жакшы бир шарттар түзүлүп, жолдор ачылды. Буга чейин ар бир фирма аткарып келген. Өзүңүз жакшы белгилеп кеттиңиз, бул акыркы мезгилдерде кандайдыр бир туризмге айланып, баягы бир ибадат болбой эле бир кандайдыр бир туристтик бир системага айланып кетип аткандай көрүнүш болуп калды да. Ал жерге баргандан кийин баягы динибизге терс көрүнүштөр пайда боло баштады. Ошон үчүн биз жаңы кабыл алынган дин тутуу эркиндиги жөнүндөгү мыйзамда дагы бизге атайын тартип менен, жобо менен белгилеп, умураны дагы мындай көзөмөлдөгүлө деген тапшырма болду. Ошонун алкагында биз мамлекетибиздеги бардык ушул умура ибадатын аткарып аткан фирмалар менен атайын жүз көрүшүп, сүйлөшүп, кеңешип, мыйзам алкагында мыйзамдан чыкпай, шарияттан чыкпай, орто жолду кармап, атайын келишимдерди түзүп, негизинен муфтият аткарыш керек эле да, бирок биз ошол тажрыйба алып калгандыктан кээ бир фирмаларга, келишим түзүлгөн фирмаларга уруксат бердик. Макул, сиздер ушул умура зыяратын уюштургула. Бирок могул нерселерге көңүл бургула. Биздин мамлекетибиздин дагы, Саудия мамлекетинин дагы мыйзамы бузулбасын. Андан сырткары ушул умура зыяратына бараткан биздин мусулман бир туугандардын абалын жакшырткыла, кемчиликтер болбосун деген таризде. Эми сиз туура баса белгиледиңиз, баягы иш болгон жерде кемчилик болбой койбойт. Ошол фирмалардын ичинде кээ бир фирмалар ката кемчиликтерди кетирди. Атайын ТВК деп коебуз, ошол баягы текшерүү ведомство аралык комиссия түзүлгөн. Ал комиссия бүт көзөмөлдөп турат. Кайсыл фирма кандай иш алып барып атат, анын ичинде укук коргоо органдары дагы бар. Анан кемчилик кетирген болсо, мыйзам бузулган болсо, же даттануу арыздар түшкөн болсо, чакырып аларга эскертүү берилип, анан эскертүүгө карабастан баягындай чектен чыккан кээ бир компанияларга атайын тыюу салынып атат. Анан мен учурдан пайдаланып айтар элем, бардыгы жакшы аткарып атат, бирок эми анча-мынча кемчилик кетип атат. Көңүл буруш керек. Мына жакында бир мусулман бир тууганыбыз барып атайын зыярат кылып келбедиби? Атайын ушул умура жаатында мен ошол жигиттин интервьюсун көрүп калдым да, бул баягы гид болуп калыптыр, жакшы башкара албай калыптыр, кээ бир ажы башчылар деген сын пикирди айтып кетти да. Мен дагы ал нерсеге кошулар элем. Биз дагы мындай баамдап атабыз. Ажы башчыларга эскертүү берип атабыз. Бул бир ибадат, адам баласы өмүрүнө биринчи жолу барып атат. Ал же намазын жакшы түшүнбөй барып калган болсо, сен жардам бер, таштап койбо. Анан сен өзүң убада бергенде шарттарын жакшы түз деген ошондой бир эскертүү болуп атат биз тараптан дагы. Анан ушул умура ибадатына бараткан мусулман бир туугандарга учурдан пайдаланып, сиздин эфир аркылуу кайрылып коеюн. Бардыгыңыздардын Рамазан айыңыздар мубарак болсун. Ушул Рамазан айында чоң сооп болот деп жакшы үмүт, ниет, максаттар менен умура ибадатына, зыяратына аттанган мусулман бир туугандарыбыз бар. Аман эсен барып келиңиздер, Кудайым жолуңарды ачык кылсын. Бирок ошол жерге барганда дагы ибадат менен болсун да. Ушунчалык бир мээнет менен Кудай таалам чакыргана моюн сунуп, лаббайк Аллахума лаббайк деп баргандан кийин кээ бир учурда зыяратчылардан дагы мындай аша чапкандык болуп атат да. Ошондо биз эми зыяратка баргандан кийин ибадат менен бололу. Башка нерселерди таштайлы.
ибадатка бекем болуңуздар. Себеби бул бир мүмкүнчүлүк жашоодогу. Ошол мүмкүнчүлүктү туура пайдаланалы. Сонун эки тараптуу жооп болду окшойт, баарына тиешелүү. Эми заман өзгөрүп атат, заман талабына жараша мусулмандар деле баягы жашоосун өзгөртүп, кандай эле фатвалар өзгөрүп турат эмеспи? Эми ошол замандын талабы менен акыркы учурларда жасалма интеллект аркылуу көптөгөн роликтерди жасап атат. Бирөөнүн бетин коюп анан кийин дипфик дейт. Ошонун үнү менен сүйлөп аткандай болуп, мындай адамдар кайсы чын, кайсы жалган экенин билбей калган учур. Кошуна мамлекетибиз Казакстандын муфтияты кандайдыр бир чечимдерди чыгарыптыр бул тууралуу фатваларды. Биздин муфтиятта кандайдыр бир чечимдер чыктыбы же чыга турган учурга келип калды окшойт. Себеп дегенде алдамчылык дагы көбөйүп кетти. Туура белгилеп кеттиңиз. Бул боюнча дагы ошол Казакстан мамлекетиндеги биздин кесиптештерибиз фатва бөлүмү бул маселени караптыр. Анан дароо биз дагы фатва бөлүмүнө бул маселени түшүргөнбүз. Казакстан мамлекетинин муфтиятынын фатва бөлүмү менен биздин жигиттер байланышып, Кудайым буйрса биз дагы жакында кабыл алалы деп атабыз. Чындыгында акыркы мезгилдерде ошол алдамчылык, көз боемочулук, башаламандык болуп аткандыктан бул нерсени дагы шариятка ылайык буйрса биздин алымдар кеңешинен, фатва бөлүмүнөн буйрса жакында чечим чыгып калат. Негизинен пайда жагына караганда зыяндуулугу көп болуп баратат. Сонун жооп болду окшойт. Эми менимче биздин топтолуп калган суроолордун баарына так жана кесе жооп бердиңиз. Алла ыраазы болсун келип бергениңизге, ушундай тыгыз орозонун алдында иштериңиз көп болгонуна карабастан келип бергениңизге дагы бир жолу миң ыраазычылык. Анан бүткүл кыргызстандыктарыбызга, бизге негизи эле мусулмандарга, үммөткө, мамлекетибизге, эл журтубузга бир дуа берип койсоңуз. Амин. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve afu anna ya Kerim ve gfir lana ve arhamna ente mevlana ve ente akramun akramin ve yarhamar rahimin. Жараткан Аллахым, алакандарыбыз жайып өзүңө жалбарып дуа кылабыз. Бособузга келип калган ыйык Рамазан айына бизди аман эсен сак саламат жеткирдиң. Жана Рамазан айындагы Алла Таала тарабынан бериле турган мукафат, шарафат, ажыр соопторго бизди Кудайым насип кылсын. Алла Таалам бардыгыбызга ден соолук берсин, иманыбызды бекем кылсын. Ыйык Рамазан айын иншалла кубаныч менен күтүп атабыз. Аллахым жеткирсин. Ыйык Рамазан айында туткан орозолорубузду, берген хайыр, фитр садакаларыбызды Кудайым кабыл кылсын. Мекенибизди Кудай Таалам ар кандай кырсык бала афаттардан алыс кылсын. Сапарда жүргөн балдарыбыздын, кыздарыбыздын Кудай Таалам иштерине ийгилик береке берсин. Аларды Кудай Таалам курук дооматтан, кыйынчылыктан, жаратылыш апаттарынан, оору илдет кырсыктардан Кудайым алыс кылсын. Ата энесинин алдына, үй бүлөсүнө, мекенине сак саламат жетип алышсын. Ал эми ооруп, үйлөрүндө, больницаларда ооруп калган мусулман бир туугандарыбызга, ооруп калгандарга Кудай Таалам ажыл камил шифа берсин. Оору сыркы Кудайдан дейбиз, анын шифасын да Кудайдан дейбиз. Кудай Таалам тез аралык ичинде шифа берсин. Мекенибиз үчүн, динибиз үчүн кызмат кылып аткан баардык бир туугандарыбызга Кудай Таалам күч кубат берсин. Көзүнүн кубанычы болгон үй бүлө бала чака менен аман болсун. Канат мырза, сизге дагы, сиздин жамаатыңызга да Кудай Таалам алып барып жаткан иштериңиздерге ийгилик берсин. Коомго, үммөткө, келечекке аткарып аткан иштериңиздерди Кудайым кабыл кылып, даражаңарды бийик кылсын. Дагы келечекке койгон тилеген тилек, ойлогон ниет, максатыңарга жеткирсин. Кудай Таалам өзүнө тактуттуу кул, пайгамбарыбызга ылайыктуу үммөт кылсын. Ат-тайибин ат-тахирин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Аллаху акбар.